Азыркы учурда көптөгөн мекендештер сыяктуу эле сиз дагы кирди чыкты маселеси ойлонуп жатабы? Сиз эч ойлонбоңуз, биз кызматтабыз. Көп жылдык айдоочулук тажрыйбасы бар Малик мырза сиздерди Москва шаарынан Казакстанга эсен-аман алып барып келет. Автоунаабыз таза жана ыңгайлуу, эч кыйналбайсыз. Бизге бүгүн чалыңыз. Биздин байланыш номерлер: WhatsApp +7926 422 1990. Байланыш номери +7999 836 68 23. Тартынбай чала бериңиздер. Биз үчүн сиздин коопсуздугуңуз маанилүү. Искен Афиджанов Өмүрбек Текебаевди сурак алуу үчүн Ички иштер министрлигине алып келишти. Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаевди Ички иштер министрлигинин Бишкектеги башкы тергөө башкармалыгына суракка алып кетишти. Бул маалыматты саясатчынын жактоочусу жана жакын саналашы Искен Афиджанов Facebook'тагы баракчасына жазды. Ал белгилегендей, сурактын себеби азырынча белгисиз. Өмүрбек Текебаев кече 5 ноябрь күнү кечинде Германиядан Кыргызстанга учуп келгени айтылды. Булак Супер Кежи. Теңиз бөлтүрүктүн жубайы Садыр Жапаровго кайрылып ырайым сурады. Комтор Gold Company компаниясынын мурдагы жетекчиси Теңиз бөлтүрүктүн аялы Элимира Алпыспаева президент Садыр Жапаровго кайрылды. Катты социалдык тармактарга жайгаштырып, өзүнүн жана балдарынын атынан жазылганын кошумчалаган. Алпыспаева кичинекей балдары бар экенин белгилеп, өлкө башчысынан Теңиз бөлтүрүккө ырайым кылууну, ага козголгон кылмыш ишине көңүл бурууну өтүндү. Күйөөмдүн үй камагына чыгышына уруксат берүүнү суранам. Ден соолугу начар. Мындай абалда түрмөдө отура албайт. Мен аны жоготуп алуудан корком. Ордуна өмүрүмдү берүүгө да даярмын. Бирок анын өмүрүн сактап калууга жардам бериңиз. Жолдошум тергөө менен кызматташат. Качып кетүү тууралуу оюда болгон эмес. Кан басымы көтөрүлүп, жүрөгү ооруйт. Мен анын кен жайгашкан жерлерге чыгып жүргөнүнө таң калып жатам. Күйөөмдүн жүрөгү жаздан баштап ооруп жүргөнүн жакында эле билдим. Ал муну менден жана балдарынан сана тартышпасын деп жашырыптыр. Азыр ага иштегенге да болбойт. Биз анын өмүрүн сактап калууну гана каалайбыз деп жазылат кайрылууда. Каттын соңунда Алпыспаева Азат 15 жашта, Элдана 13 жашта, Атила 9 жашта деп балдарынын атын кошкон. Айрым маалыматтар боюнча Теңиз бөлтүрүк 6 баланын атасы. Ал 15 сентябрда Бишкек шаардык сотунун чечими менен 2 айга камакка алынган. Башкы прокуратура Комтор Gold Company ишканасынын текшергенден кийин 3 кылмыш ишин козгоп, коррупциялык схемадан улам мамлекетке 1 миллиард сом өлчөмүндө зыян келтирилгенин аныктаган. Андан мурда эсеп палатасы Комтор Gold Company ишканасынан финансылык алешемдиктерди аныктап, компания жетекчиси Теңиз бөлтүрүк менен финансы директору Рыспек Токтогулов кызматтан четтетилген. Булак Спутник Кежи. Эксперт: Россиянын газын ала албай калган Европа оор кризиске тушугушу мүмкүн. Келе жаткан кышкы суукта Европа оор кризиске туш болушу ыктымал. Кырдаалдан чыгуу бир топ татаал болот. Бул тууралуу Колумбия университетинин тарых боюнча профессору Адам Туз Foreign Policy үчүн жазган макаласында белгилеген. Европанын келечеги азыр аба ырайынан көз каранды, акылга сыйгыстай болуп турат. Бирок алдыдагы кыштын жылуу же катуу болушунан Европа 6 ай экономикалык, саясий жана социалдык көйгөйсүз жашай алар албасы көз каранды деп жазган профессор. Автордун айтымында Европа мындай кырдаалга Россиядан келген газдын 3/1 бөлүгүнөн кол жуудурган Украин кризисинен улам тушукту. Ал Европа мамлекеттеринин басымдуу бөлүгү өнөр жайы, электр энергетикасы, жылуулук менен камсыздоо жана тиричилиги кармалып турган Россиялык газдан көз каранды болуп келгенин белгилеген. Булак Спутник Кежи. АКШ Украинаны Россия менен сүйлөшүүгө даярдыгын көрсөтүүгө чакырды. АКШ президенти Джо Байдендин администрациясы Украина бийлигин Россия менен сүйлөшүүгө даярдыгын тар чөйрөгө көрсөтүүгө чакырды. Бул тууралуу Washington Post өз маалымат булактарына таянуу менен жазды. Гезит менен баарлашкандар америкалык аткаминерлер Украинаны сүйлөшүүгө көндүрүүнү максат кылбай турганын айтып беришкен. Алардын көздөгөнү азыркы чырдын узак жылдарга созулуп кетишинен кооптонуп жаткан мамлекеттердин Киев бийлигин колдоосун камсыздап берүү. Байдендин администрациясы Украин лидерин Россия менен эпке келүүгө даярдыгын тар чөйрөгө ачыктап, Путин бийликте турганда тынчтык сүйлөшүүлөрдүн мүмкүн эместигин жар сала бербей турууга чакырды деп жазылат маалыматта.
Украина президенти Владимир Зеленский улуттук коопсуздук жана коргонуу кеңештин Владимир Путин менен сүйлөшүүгө мүмкүн эместиги тууралуу чечимин ишке ашыруу боюнча жарлыкка кол койгон. Октябрдын соңунда РФ лидери Владимир Путин Россия Украина менен сүйлөшүүгө даяр экенин бир нече жолу айтканын билдирген. Бирок анын айтымында Киев бийлиги андан баш тартууда. Путин Москванын чечими дале күчүндө экенин белгилеп келет. РФ президентинин маалымат кызматы Дмитрий Песков Киев Москва менен сүйлөшүүдөн АКШнын көрсөтмөсү менен баш тартканы белгилүү экенин айткан. Эскерте кетсек, Россия 24 февралдан бери Украинада атайын операция жүргүзүп келет. Президент Владимир Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режими тарабынан кыргынга жана курдукка учураган элди коргоо деп айткан. Өлкө башчысы максат Донбассты бошотуу жана Россиянын өзүнүн коопсуздугун кепилдеген шарт түзүү экенин белгилеген. Булак Спутник Кежи. Эрдоган Швеция Финляндиянын НАТОго кирүү мөөнөтү тууралуу айтып берди. Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган НАТОнун башкы катчысы Йенс Столтенберг менен жолукканда Швеция Финляндиянын НАТОго кирүү процессинин мөөнөтү алардын Анкаранын шарттарын аткарууга байланыштуу экендигин айткан. РИА Новости бул тууралуу маалымдады. Швеция менен Финляндия Украинадагы окуялардан улам 2022 жылдын 18 майында НАТОнун башкы катчысына НАТОго кирүү боюнча арызын берген. Туркия буга өзүнүн реакциясын билдирип, арыздарды кароону чектеген. Бирок 29 июнда Туркия, Швеция жана Финляндия коопсуздук меморандумуна кол коюп, анда Анкаранын тынчсыздануулары эске алынары айтылган. Мындан улам Туркия алардын НАТОго кириши боюнча наразычылык кылып койгон тоскоолдуктарын алган. 6 октябрга карата алынган маалыматтарда 30 өлкөнүн ичинен 28 европалык 2 мамлекеттин түндүк альянска кириши боюнча оң жоопторун берген. Эми соңку сөздү Венгрия менен Туркия айтмакчы. Президент Эрдоган Россия менен Украина чатагына чекит коюп, адилеттүүлүккө жетиш үчүн сүйлөшүүлөргө кайтып келүү зарылдыгын айтты. Эрдоган протести Туркия, Швеция жана Финляндиянын ортосундагы меморандум жана бул өлкөлөр жасаган кадамдар тездетерине ишенет деп билдирди Туркия лидеринин канцеляриясы. Греция темасын козгогон Эрдоган Туркиянын аймакта чыңалууну күчөтпөстүгүн, Греция тунук акылга жана диалогко негизделген кадамдарды жасаса жакшы болмоктугун айткан. Столтенберг социалдык тармакта жолугушууга өзүнүн баасын берген. Ал Эрдоганга Эгин коридорундагы ролуна ыраазычылык билдирген. Андан сырткары Швеция менен Финляндиянын НАТОго кириши боюнча арызды кароонун соңуна чыгышы альянсты бекемдейт деген пикирин айткан. Булак Назар Ньюс Кежи. Спортчу Дмитрий Бивол кезектеги жеңиштен кийин көрмандарына кайрылып, колдоо үчүн ыраазычылыгын билдирди. Мушкер видео кайрылууну Орусия менен Кыргызстандын желегинин жанында жасаган. Кайрылуу анын социалдык тармактагы баракчасына жайгаштырылды. Бардык колдоочуларга чоң рахмат. Биз жумушту жасадык. Кур биз менен. Кийинки беттештерге чакырууларды күтөбүз. Куттуктоолор үчүн баарыңарга рахмат деген спортчу. Спортчу Дмитрий Бивол мексикалык мушкерди жеңип, дүйнө чемпиону наамын сактап калды. Маалым болгондой, Кыргызстанда төрөлүп өскөн профессионал боксчу. Орусиянын эл аралык класстагы спорт чебери. Дмитрий Бивол бокс боюнча мелдеште мексикалык Хильберто Рамирести жеңди. Мелдеш Абу-Даби шаарында өттү. Муну менен Бивол орто оор салмактагылар арасында WBA версиясы боюнча дүйнө чемпиону наамын 4-чү ирет ийгиликтүү коргоп калды. Ал эми анын атаңдашы Рамирес карьерасында 1-чи жолу жеңилди. Таймаш 12 раунд менен өтүп, соңунда калыстар Биволдун пайдасына чечим чыгарышты. Май айында Дмитрий Биволдун учурдун мыкты мушкери аттыккан Сауль Канело Альварести жеңгени көпчүлүк бокс сүйүүчүлөрдүн көңүлүн бурган. Ошол жылдын жай мезгилинде мушкер Ысык көлдө дээрлик 1 ай машыккан. Дүйнөлүк бокс жылдызы Токмок шаарында төрөлүп өскөн. 15 жашында ата-энеси менен чогуу Орусияга көчүп кетишкен. Булак Супер Кежи.